2023 жылы Ош шаардык жолдор муниципалдык ишканасына жергиликтүү бюджеттен жолдорду куруу жана оңдоп түзөө иштерине 444,6 миллион сом акча каражаты бөлүнүп берилип, төмөндөгү жумуштар аткарылды. Жол тыгындарын азайтуу жана жол инфраструктурасын жакшыртуу максатында 18 көчө же 21 километр жолдор асфальтталды. Масалиев жана Навай көчөлөрүнүн кесишине жер үстүнөн өтүүчү өтмө курулуп, аны менен чектеш Масалиев Кен көчөсүнөн Разаков көчөсүнөн Шамшиев көчөсүнө чейин узундугу 2 км 9 метр, кеңдиги 22 метр жол асфальтталды. Райымбеков көчөсү Масалиев көчөсүнөн Кара суу көчөсүнө чейинки 557 метр аралыктагы жолду асфальттоо иштери бүткөрүлүп, учурда тротуар куруу, жарыктандыруу жана жакшылдандыруу иштери комплекстүү жүрүп жатат. Ошондой эле узундугу 2 км 600 метр болгон Ленин көчөсү реконструкцияланып, кооптуу аймакка узундугу 90 метр, бийиктиги 60 метрди түзгөн тирөөчтүү бал курулду. Мындан тышкары Акматбек Сүйүнбаев атындагы стадиондун аймагына асфальт төшөө, Татуу Турсунбаев көчөсүндө темир жол өтмөгөн куруу иштери жана шаардагы кичи райондордун ички жолдорун оңдоп түзөө иштери аткарылды. Кароосуз калган Ош автобекети муниципалдык менчикке өткөрүлүп, автобекеттин аймагына асфальт төшөлүп, дашылдандыруу жана көрктөндүрүү иштери жүргүзүлүп, сырткы фасад оңдоп түзөөдөн өткөрүлүп, пайдаланууга берилди.